Biz akın жазуучулар коом таанууда алжактырда көрүшүбүз керек. Себеби агайыбыз камалды, айтам деп эркин сөзүн, ачкаларга таланды ачам деп элдин көзүн, эркиндикти тандадың, Элмирбекти жандадың, чоңдоруңду сыңдадың да, чындыгыңды ырдадың. Чындык айтып, эркиндикти дегдейм деп, пансионаттын төртөөнү тең бербейм деп, жазуучубуз Олжо Шакир камалды, сактап жерде калтырууга эрдейм деп. Бир кичине чыгармачыл адамдан, бектерим коркконуңар булгандай, камай бербей кылыматтар тарыхта калсак болмок, урпактарга булганбай. Темир торго коркутам деп камашса, таланып камалгандар бек болду. Кыргыздын улуу наркын улаган, кыйындардын бүт баарсыз дек болду. Камоо бизге болуп калды бул адат. Канча дагы айткылачы уланат, көрүп турса көздөр түркүн кылыкты, кана кимдер унчук албай тура алат. Каймагын чоңдор алса чөмүштөп, кырмычын кырган бойдон эл калат. Эң кызыгы башка демес, бир гана мына бизде, кылмышкердин ордуна күнөөсүздөр камакта, калыстык жоголуп бараткандай, кыргызым ай кыргызым, акыйкаттык каякта. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт десе каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.